Suro, menin atim Muzahir Huseyn, Arbi Bengal Indiyadanmın. Kur'an ayattары жана китептерден ситаталарды эстеп калууңуздун сыры эмнеде? Ушуга окшош суроо Кашмирдик бир тууган Фагинден. Пакистан. Бир көргөндө эстеп калуу жөндөмдүүлүгүнө ээ экениңиз чынбы? Феноменал эске тутууңуздун сыры эмнеде? Жообум мурункудай болуп кала берет. Биринчиден бул Аллахтын эрки. Экинчиден тынымсыз мээнет кылуу жана умтулуу. Үчүнчүдөн мунун өзүнө ылайык техникасы бар. Эске тутумду күчөйтүүнүн түрдүү методдору жана стилдери бар. Карталар түзүп чыгуу, маалыматтарды эс тутумга жайгаштыруу жана ушуга окшош көптөгөн методдору бар. Ошого карабай ар бир методдун өзүнө жараша кемчиликтери бар. Ошондуктан эң биринчи Аллахтын жардамы зарыл. Кээде бир маалыматты жаттап алгандан кийин, аны 20 мүнөттөн кийин кайталоо пайда берет. 1 сааттан кийин болсо аны дагы да бекемдеп алуу керек. Сиз маалыматты канчалык көп кайталасаңыз, эске тутумуңузда ошончолук жакшы сакталат. Кийинки күн дагы дал ушундай абалда улантасыз. Бул маалыматтан канчалык көп пайдалансаңыз, эске тутумуңузда ошончолук бекем орношуп калат. Качан маалымат сиздин дайымкы эске тутумуңузда сактала турган болсо, аны кайталабасаңыз дагы каалаган убак бул маалыматтан бир бөлүк келтирүүңүз мүмкүн. Дал ушундай Фатиха сүрөсүнө окшош дээрлик бардык мусулмандар Фатиха сүрөсүн жатка билет. Түндүн жарымында сизди ойготуп, аны окуп берүү суралса, эч кыйналбай аны жатка айтып бере аласыз. Эмнеге дегенде Фатиха сүрөсү дайымкы эс тутумда сакталат. Демек сиз маалыматты канчалык көп кайталасаңыз, бул маалымат дайымкы эске тутумга орношот. Мен бир көргөндө эстеп калуу жөндөмүнө ээ экенимди доомат кылбаймын. Бирок мен ар дайым өз үстүмдө иштеймин. Маалыматтарды дайым кайталаймын. Бир баянда Куран жана хадистен 100-150 чакты ситата келтирилсе, аны кайталабай туруп 90% эстеп кала алам. Бирок кайталоо аркылуу 99% эстеп калуу мүмкүн болот. Ар бир баяндан мурда мүмкүн болушунча көбүрөөк кайталоо кылып алууга аракет кыламын. Ушу аркылуу талап кылынган тактыкка жетүүмө мүмкүн болот. Сиз канчалык көп өз үстүңүздө иштеп мээнет кылсаңыз жана Аллахка таянсаңыз, ишиңизде ийгиликке жетишесиз, иншаллах.